Салам достор, бүгүн биз Японияга саякаттайбыз. 4 күн ичинде салттуу жана заманбап тараптары менен таанышабыз. Япониянын символу болгон Фуджи тоосун көрөбүз жана тамак ашы менен алардын өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Сапарыбыз Кореянын Инчон шаарынан башталып, Японияга чейин 2,5 саат учтук. Анда эмесе кеттик. Биздин жаранды Кыргызстан болгондуктан ал жака виза алуу шарт. Визаны биз турагентство аркылуу жасаттык. Баасы 150 000 вон бир адамга. Бир жуманын ичинде эле даяр болуп калды. Жана баары онлайн бүттү. Виза бүтөөрү менен биз билет алдык. Билеттин баасы барып келүү 400 000 вон болду бир адамга. Жана отель брондодук. Отельди деле биз ошол онлайн букинг аркылуу брондодук. Токиого келип номерге жайгашкандан кийин Япон ашканасына кирдик атайын. Бул жерде шашлык, шаурма сыяктуу боот менен тамактарды дагы заказ кылып жеп көрөлү дедик. Даамы менин оюмча орточо. Порциялар бирок аябай кичинекей экен. Чынын айтсам мен тойгон жокмун. Эртеси таң атары менен шаарга чыгып Токионун кызыктуу деген жерлерин айландык. Биринчи эле Токионун эң байыркы деген Сенсоджи храмына баштоону туура көрдүк. Бул Будда храмы 1300 жыл мурда курулган. Бул жерде буддисттер сыйынуу үчүн келишет. Достор, биз азыр Токионун эң бир номер 1 делген ушундай храмдарынын бирине келдик. Туристтер сөзсүз келе турган жер. Бул жерде адамдар абдан көп. Азыр саат эртең менен 9-дан баштап эле адамдар тынбай келип баштайт экен. Япониянын традициясы менен таанышып, кимонолорду кийип, сүрөткө түшүп, элдин баары ушул жердеги культурасы менен таанышып кетишет экен. Бул жердин атмосферасы ушунчалык сонун экен. Ушундай формаларды прокатка алса болот экен. Бул жерде четте магазиндер бар экен. Ошол жерден алып, айланып жүрөбүз, кийип алып. Азыр декабрь айы болсо дагы аба ырайы абдан сонун. Суу эмес, кар жок, баары кургак, күн чыгып турат. Азыр биз ушул эмнелер бар, эмне жок, ушулардын баарын көрүп айланып чыгабыз. Биз менен болуңуздар. Анда кыскача тарыхтан айта кетели. Токионун борборунда жайгашкан Сенсоджи храмы Япониянын эң байыркы жана белгилүү храмдарынын бири. 628-жылы Токио кичинекей шаар болчу. Ошол кездеги шаардын башчысы Канон кудайынын урматына ушул храмды курдурган. Ошондон бери Сенсоджи храмына миңдеген зыяратчылар жана туристтер келет. Бул храмдын кире бериш жеринде Каминаримон деген дарбаза бар. Ошол дарбазага чоң кызыл шам иленген. Ал храмдын күчүн жана руханий маанисин билдирет. Дарбазадан өткөндөн кийин Накамисе деген көчө башталат. Бул жерде зыяратчылар жана туристтер майда чүйдө белектерди, улуттук таттуу шириндиктерди жана ар түрдүү сувенирлерди сатып алса болот. Сенсоджи храмы тырдуу окуялар менен да белгилүү. Мисалы, айрым зыяратчылар бул жерге келгенден кийин үндөрдү угушат, көзүнө бирдемкелер көрүнөт, Канон кудайы аларды карап тургандай сезишет. Кимде ким храмдын башкы залына кирип, ошол жерде өзүнүн каалоолорун айтса, жүрөгүн тазартса, алардын тилектери аткарылат деп ишенишет. Жыл сайын миңдеген адамдар бул ыйык жерге руханий тынчтык, бакыт жана күч алуу үчүн келишет. Ар бир келген зыяратчы бул жерде өзүнө бир руханий байлыкка ээ болуп кетишет. Эгер сиз дагы бир күнү Токиого келип калган болсоңуз, ушул Сенсоджи храмына сөзсүз келип көрүп кетиңиз. Андан кийин Токионун атактуу борбору Шибуя деген районуна келдик. Бул жерде белгилүү кесилиш бар. Бул дүйнөдөгү эң тыгын жөө адам өтчү кесилиш болуп эсептелет. Орусча айтканда самый загруженный переход. Бул жердин кызыктуу фактыларын айта кетейин. Мисалы, бул кесилиште светофор жашыл жанганда бир учурда
3000 адам өтүп рекорд койгон. Дагы бир мисал, бир күндө 260 000 жөө адам иш күнү өткөн жана дем алыш күнү 500 000 адам өткөн. Ошондо орточо жумасына 1,5 миллион адам өтөт. Дагы бир сөзсүз көрө турган нерсе бул жерде албетте Хатико. Хатиконун статуясы менен сөткө түшүү бекер, бирок бул жерде очередь. Бул адамдардын баары кезек күтүп турган кези. Адамдар ушунчалык бул жерде көп. А бул көчөлөрүндө болсо толгон токой магазиндер, бутиктер жайгашкан. Кимде ким банкрот болосу келсе, ушул көчөлөргө кош келиңиздер. Себеби бул жерде акча коротмоюнча чыгып кетиш кыйын. Сөзсүз бирдемкелерди сатып аласыз. Ошентип кечки Токиону көрүү үчүн Sky Tree деген телемунарасына бардык. Бул телемунаранын бийиктиги 630 метрди түзөт. Бийиктиги боюнча бул мунара дүйнөдө 3-чү орунда турат. Бул жерге 350 метр бийиктикте адамдар үчүн обсерватория жайгашкан. Токионун канчалык жыш жайгашканын ушул жерден даана көрсө болот. Андан ары 450 метрге да көтөрүлсө болот. Ичи фотозона, ресторандар бар. Япондордун арасында аниме канчалык популярдуу экенин мына ушул жерден да байкаса болот. Караңыздарчы, бул Токио, чоң Токио деп аталат, дүйнөдөгү эң чоң шаардык агломерация. Бул жерде 38 миллион адам жашайт. Ошого карабастан бул жерде кылмыштуулук өтө аз. Шаардын тазалыгы абдан адамды таң калтырат. Эч ким мусор таштабайт. Буга ар бир адам өз салымын кошот. Ушуга окшогон көп нерселерди дагы үйрөнсөк жакшы болот. Эс алып, эртеси андан ары сапарыбызды Фуджи тоосуна карай уладык. Токиодон ары автобуска олтуруп 100 километр жүрдүк, Фуджи Йошида деген шаарчасына бардык. Алдын ала букингден конок үйүн брондоп койгонбуз. Бул болсо конок үйүнүн ички көрүнүшү. Бардык условия бар, тамак жасап жесе да болот. Эгер жериксеңиз, заказ берсеңиз, жасап да беришет. Бул жер айылдагы биздин эле кадимки үйлөрдү элестетет экен. Биз да каникулда чоң ата, чоң апабыздын үйүнө барып, эс алгандай эле болдук. Кайсыл бурчунан караба бир көрүнүшкө ээ болгон бул тоо өзүнчө эле керемет. Your town is very beautiful. Very beautiful. Thank you. This Fuji is amazing. 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 Now Fuji. Snow this. Snow. Therefore very beautiful. Beautiful. April, May after. May after more snow nothing. Snow nothing. Therefore no beautiful. In summer. In summer. Summer no snow. No snow. Okay. Therefore now very beautiful. We came yesterday and there was cloudy. Now today it's sunny. It's open. It's very beautiful. Very beautiful. Yeah. You live in this town? Yes. Now born this town. This live this town. But 4 years. University student to me. 4 years after Tokyo. Tokyo University. After more soon go back this town.
Why did you open a halal restaurant? Ah, 1 year before. Hmm? 1 year. 1 year. 1 year before. Halal. No. Why did you open halal This open lunch only. lunch? You are Japanese? Muhammad Katsumata. Muhammad Qasim. Yes, my name is Muhammad. Your name is Muhammad? Yes, Muslim name. Muhammad. You are not Japanese? Japanese, yes, Japanese Muslim. Japanese Muslim? Yes. Buddhist change Muslim. You changed Buddhism to Muslim? Yes. Because of your wife? No. Now wife Indonesia lady. Indonesia. Your wife from Indonesia? Sometimes this here. Sometimes. This my wife Indonesia business. Travel business. Umrah and Hajj, go to Mecca, go back to Tokyo, go to Turkey, travel agency. Therefore, sometime this here. Okay, sometimes. Me very busy. My wife very busy. Okay. Your wife is business lady. Business lady. Therefore, sometime meeting only. We also Muslims from Yeah, Kyrgyzstan. Yes. Muslim. Yes. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Home really. You are. Do you from? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Understand. Kyrgyzstan. Understand. Understand. Kyrgyzstan. 本当。Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. You know Kyrgyzstan? Yes. Uzbekistan, Kazakhstan. Kazakhstan. This before Soviet. Yes. Before Soviet. Yeah. Understand. Wow. Arigato. Thank you. Thank you. Бул болсо атактуу Lawson деген магазин. Так ушул фондо сүрөткө түшүш үчүн адамдар тизилип очередте турушат. Бул жердин дагы өзүнүн тарыхы бар. Бир жолу туристтер көптүгүнөн бул жерде башаламан болуп, машиналар пробка болуп, шаар жетекчилиги бул жерди бүтөп жана жаап да көрүшкөн. Бирок биздин бактыбызга азыр бардык жери ачык, көрүп сүрөткө түшүп кетсе болот. Бул болсо ошол шаардын жанында жайгашкан Кавагучико деген көлү. Бул жактагы өзүнчө кооз жаратылышы абдан сонун. Япония өзүнүн өзгөчө энергетикасы менен адамды суктандырып, өзүнө тартып турат. Японияга саякат кылгыңыз келсе, анда список башына коюп сөзсүз келип кетиңиз. Бул мамлекет сиздин жүрөгүңүзгө сөзсүз толот деп кепилдик беребиз.